تعريف المشترك. المشترك لفظ وضع لمعنيين مختلفين أو لمعاني مختلفة الحقائق كجارية والمشتري والقرء дейт. Демек, муштарак дегенimiz қандай дейді? Лафзун дейді. Демек, бұлардың барлығы лафзға сыпат болады деп айтқанбыз. Ал-муштараку лафзун вудиа ли ма'найайни мухталифайни. Демек, екі бір-біріне қарама-қарсы болған маниге қойылған екен. Муштарак. Ау ли ма'анин мухталифатун, же болса екі жанынан көп болсын. Демек, манилері не болуш керек? Қысқасы, бізге қарама-қарсы болуш керек. Қарама-қарсы болуш керек. Кәжария, мисал үшін жария деген сөзіміз қарай тұрған болсақ, бұл қыз кишиге қойылған бір маниси. Екінші маниси сафинаға, кемеге қойылған. Кемеге қойылған. Муштари деген сөзді алып қараңыз. Муштари деген сөз сода қылып отқан, сатып алушы адамға қойылған. Ошоны түсіндіреді. Анан мен түсіндіреді. Юпитер. Жаңағы немені? Немер бар ғой? Нері? Асмандағы. Планета. Ошо планетаға қойылған. Құрға келе тұрамаса, құр хайытқаннан тұғырға қойылған, белгілі. Демек, ушындай не болып атады? Демек, бірнеше манилерге қойылған болып атады. Бұл манилер бір-біріне қарама-қарсы манилер болуш керек. Жол болса, айын болуш керек. Айын деген сөздің 30-40-қа жақын маниси бар. Ошында, мисал үшін, айын деген көзі қолданылады, алтынға, күмішке, суға, бұлаққа қолданылады, кете өреді да ошын. Демек, манилері қарама-қарсы болуш керек. Анан bizde мәселе бар. La umuma lil mushtarak ala sabili shumul деген ереже бар. Оны жаттап алыш керек. La umuma lil mushtarak ala sabili shumul. Демек, bizde егер муштарак келе турган болса, демек ал, мисал үчүн, айын деген сөз келип атат да. Айын деген сөз келсе, бүттүк маанисин ирода кыла албайбыз бир учурда. Же болсо Кур деген сөз келгенден кийин экөөнү тең бир учурда ирода кыла албайбыз. Ala sabili shumul. Түшүнүсүзбү? Бирок bizde umumul mushtarak бар. Кайсы тараптан десе, умумул mushtarak ala sabilil badaliyya. Badaliyya тараптан умумдук бар. Бұл мындайча айтканда неме болуп атат да. Азыр көрсөтүп неме кылып берейин, жазып берейин. Мисал үчүн al-mushtari дейик. Al-mushtari. Так. Бул мааниси эки нерсени түшүндүрөт, Ахиду сила, ошол товарды сатып алаткан адамга. Экинчи боло турган болсо эмнеге коюлган? Al-kawkab деп коёк. Al-kawkab. Демек, муштари деген сөзді айтып тұрып, руайту муштариян деп айта тұрып, руайтул муштари деп айтсас, ал-муштариян деп айтып тұрып, ушул эки маанини бир учурда не кылсас болбойт? Ирода кылсас болбойт. Бизде эреже бар, ла умума лил муштарак. Бирок кандай? Ла умума лил муштарак деген мааниси? Ла умума лил муштарак ала сабили шумул. Демек, бир учурда экөөнү тең камтып албайт. Фи вактин вахидин деген назар бар, аны жазып аласыздар. Демек, бир учурда эле экөөнү тең камтып албайт. Бирок бизде умумул муштарак бар. Бирок кандай бар? Ала сабилил бадалия. Ала сабилил ал-бадалия. Бунун мааниси кандай? Дей турган болсок, муштарини алып карай турган болсок, эмне болуп атат? Бир мааниси болуп атат, эки мааниси болуп атат. Демек, же монун мааниси неме умумду кайсы тараптан болуп атат? Же мону ирода кылсас болот, же болсо мону ирода кылсас болот да. Бұл бір еле маниге чектеліп отқан жоқ та. Мұның бір неше манилері болып отады. Бір екі манisi болып отады. Айында қолса 30 манisi болып отады мысалы. Ошонун ар бирин манилери көптүгү бұл умумдукту түшүндүрүп атат. Манинин көптүгү нени түшүндүрүп атат? Умумдукту түшүндүрүп атат. Бирок ала сабили шумул кылып баардыгын ирода кыла албайбыз. Кандай кылат экенбиз? Же муну вакыт менен ирода кылып кетсес болот. Умумдук кайсы тараптан экен? Манинин көптүгү тарабынан. Бирок бадалия кандай кыласыз? Же муну ирода кыласыз, же муну ирода кыласыз. Түшүнүктүү? Ала сабили шумул, ала сабили бадалия деген ошондой. Хукмуху. Демек, бул муштарактын өкүмү кандай? Муштарактын өкүмү кандай десе, хукмдан максат эмне деп айттык эле? Ал-асару сабиту бил лафзил муштарак. Муштарак болгон лафз бизге эмнени берет? Нени түшүндүрүп берет десе айтып атат. Иза урида ахаду маанихи ла юраду маанаху ал-ахар. Демек, бул деген эмне болуп атат? Ла умума лил муштарак деген эме болуп атат. Эгер бир маанини ирода кыла турган болсо, экинчи маанини ирода кыла албайсың дейт. Бирок башка китептерде хукмун кантип айтып келет? Башкача кылып алып келет. Хукму кандай десе, не деп айтат? Ат-таваккуф фихи би шарти тааммул. Сиз бир аз таваккуф кылып карап турасыз. Сразу эле муштарак. Вал муталлакату ятарабасна би анфусина саласата куру дегенде, куру дегенде максат же хайж же тухур деген болуп атат да. Сиз сразу эле амал кылбайсыз. Таваккуф кылып иштихад кыласыз. Бул жактан эмне болуп аткан болду экен? Бул неме хайт бекен же тухур бекен деп неме кыласыз дейт. Эмне үчүн? Ошол галабату зон менен амал кылыштык үчүн.
Буга мисал үчүн айтып атат. Кама тааммала уламауна фил Qur'у. Мисал үчүн Qur'у маанисин карап көрсө, эмне кылган дейт? Карап көрсө дейт, бул Qur'у деген сөз бизде ижтима, анан интиқол деген мааниге далат кылат экен. Qur'u деген сөз, не үчүн биз Qur'дан хайытты алып атабыз десе, анткени биздин муштахит алымдарыбыз Qur'у маанисин алып карап көрө турган болсо, карап көрүшкөндө эмне кылган экен? Qur'u деген сөз бизге эки маанини түшүндүргөн экен. Кандай? Ижтима, бир нерсенин топтолуусу, анан бир макандан экинчи орунга өтүү дегенди түшүндүрөт экен. Карап көрсөк, ижтима менен ифтирок бул хайытта экен да. Ижтима менен интиқол хайытта экен. Анткени кандын чогулушу ошол хайытта болот да, тухурда болбойт. Кандын чогулушу, топтолушу. Экинчи, анан интиқол дегенде ошол жатындан сыртка чыгат. Ал эми тухурда андай деген нерсе жок экен. Ошондуктан эмне кылып атат? Бул жактан Qur'удан максат эмне экен? Хайыт деп айтышкан да алымдарыбыз. Түшүнүктүбү? Алымдардын ой пикирин карасаңыз, кандай деген нерсе, ойго келбеген нерсени эметишет. Ошондуктан Кудай таалам ошондой алымдарды бизге насип кылгандан шүгүр да. Так. Эми бул жакта дагы бир маселе бар. Муштарак менен аамдын фаркы кандай десе, муштарактын экөөндө тең кафро деген сыпат бар. Лимаанин кафиро деп атат да. Бул муштарактагы көп мааниге коюлган, тиги немедагы аамдагы көп афродко коюлган. Экөөнүн фаркы кандай десе, муштарактын касроту кайсы тараптан болот экен? Көп болуубуз тарабы маанилер тарабынан болот экен. Ал эми аамдыкы эмне болот экен? Афрод тарабынан болот экен. Түшүнүңүздөрбү? Афрод тарабынан болот экен. Анан так аам боло турган болсо, бул сансыз болгон афродторго неме кылат? Далат кылат. Эгерде мисал үчүн саласамия деп кое турган болсок, же болбосо мия деп кое турган болсок, бул эмне болуп калып атат? Афроддор махсур болуп калып атат да. Ченелүү гана болуп калып атат. Андай болсо аам болуп калат. Аам болуш үчүн эмне болуш керек экен? Гойру махсура болуш керек. Атайын бир белгилүү бир санда чектелбеш керек. Ошондой немеге далат кылат. Ал эми муштарактын мааниси, муштарак кандай? Чектелбеген санга далат кылат. Атайын бир немеде, бир камиятта, бир өлчөмдө чектелбеген афродторго далат кылат. Ал эми муштарактын маанилери көп болот деп айтып атабыз. Канчалык көп болсо да, анын мааниси болуп калат экен? Махсур болуп калат экен. Мисалы үчүн эң көп неме кайсы? Айын. Ашып кетсе 50-ге барышы мүмкүн. Андан ашпай калат. Так, андан дагы экинчи фаркы. Аамда боло турган болсо, бардык афродтордун бир учурда неме кылсас болот, ирода кылсас болот. Ал эми муштаракта андай кыла албайбыз. Бир маанисин же кийинки маанисин ошондо кете беребиз. Адам бизде дагы бир неме калып калды. Маселе сиягул умум дегенде кыскача айтып коёк. Сиягул умум. Бизде умумдун атайын сыйгалары бар. Кайсылар бул? Кул, жами, анан неме кандай? Мисалы үчүн алиф лам менен келген неме. Ал-мухалла би ал. Мисалы үчүн кул боло турган болсо, эмне кылат? Куллу нафсин заиқатул маут деген арбил жан. Жами боло турган болсо, бул дагы бардыгы дегенди түшүндүрөт. Эми арбинин өзүнчө жекече маанилери бар. Накира бар. Мисалы үчүн неме? Ма раайту ахадан дегенде эч кимди көрбөдүм деп неме кылат. An-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um деген. Так. Анан дагы бир фаида мухимма. Иншалла ошону эсиңиздерге тактап коюңуздар. Жанагы кайралы немеге таксис маанисине келейик. Таксисте эмне деп айттык? Биринчи неме косрул аам ala ba'd afrodihi bi dalilin lafziyyin. Биринчи шарты, экинчи шарты мустакил, анан үчүнчү шарты мукорин болуш керек дедик да. Демек бул кайсы? Бири котгый далилди биринчи учурда таксис кылып аткан болсоңуз, ушул шарт кылынат. Бирок экинчи ирет таксис кылып атканда, бул немеге кирон жакын болуп келиштиги шарт эмес. Экинчи таксис кылып атканда, бул насыктай болуп келсе деле боло берет. Биз таксис менен насыктын фаркын эмне деп айттык эле? Мукоронада деп айтканбыз. Кирон болсо таксис болот, кирон болбосо таксис болбойт. Бирок бул качан кирон шарт кылынат? Биринчи ирет таксис кылып атканыңызда шарт кылынат. Бирок экинчи иреттен уктулу мушрикина ва ла тактулу ахла зиммати дегенде ушунда шарт кылынат да. Демек ва ла тактулу ахла зимма эмне болуп атат бул жакта? Далил лафзи болуп атат. Анан эмне болуп атат? Экинчисинде немеси? Мустакил болуп атат. Илла ахла зимма деп айтып койгон жок. Ал таксис болуп эсептелбейт. Түшүнүңүздөрбү? Анан үчүнчү шарты кайсы болуп атат? Мукорин болуп келип атат. Мукорин болуп келип атат. Эми ушул биринчи учур таксис кылып атканда ушундай болуп шартланат. Экинчи учурда кирон болуштугу шарт эмес. Мисалы үчүн уктулу мушрикина ва ла тактул ахла зимма деп туруп, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ва ла тактулу латфал деп койсо боло берет. Так. Дагы бир файдалар көбөйүп кетет эми. Муштарак деп айтып атабыз биз, муштарак. Негизи бул муштаракта эмне болот? Бир лафз, мисалы үчүн, Qur'u деген лафзда эки маани, же болбосо айын дегенде 30 маанини алайык.
30 мани айын деген лафзда не болот экен? Муштарак болот экен. Муштарак болот экен. Тигилерге не деп айтылат? Немелерге айындын 30 маниси болот атта. Мисалы, 30 манилерге ал-маани ал-муштарика деп айтылат. Муштарика бул неме? Файда лугавия. Тилдик неме файда болот атат. Муштарика деп айтылат. Түшүнүсүзбү? Ал эми тигиде боло турган болсо, маниге неме лафзга не деп айтылып калат? Муштаракун фихи деп айтылат. Мафулун фихи дегендей. Муштаракун фихи деп айтылыш керек эле негизи. Бирок сиз бул нерсени түшүнүп алышыңыз керек. Негизи өзү бул муштарак деп айтылып атканда бир нече маанилер бир лафзга келип муштарак болот. Бир нече маанилер келип ушул лафзга эмне болуп калат экен? Муштарак болуп, шериктеш болуп топтолуп калат. Бирок бул эмне үчүн ушундай анда муштаракун фихи деп айтса болбойт беле десе айтат. Бул муштарак деп айтылганда сиз муштарак фихи дегенди түшүнө бериңиз дейт. Анткени бул уже алам болуп калган дейт, ат болуп калган дейт. Муштаракун фихи дегенге муштарак деп айта беребиз дейт. Түшүнүңүздөрбү?